Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн 16 сентябрь Бишкектен Ошко ден салууга баратабыз. Жол каппак кар туугандар. Мынакей. Алабел, Ашуусу, Жалал-Абад. Айдоочу абайла, өтмөк ашуусуна кар жаады. Бүгүн 16 сентябрда өтмөк ашуусуна кар жаады. Бул тууралуу айдоочулар билдирип, видео менен бөлүштү. Эске салсак, ОКМге караштуу Кыргыз гидромет кызматы 2025 жылдын 16-18 сентябрында Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүп, мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөрүн эскерткен. Кар туугандар. Мынакей. Алабел, Ашуусу, Жалал-Абад. Буюрса эртеңден баштап келе берсеңиздер болот. Мындай болуп атат, Данияр Эмекович, это важно очень. Азыр жана жасалма коланы ичип, аны айтып атпайбы, эч ким өлгөн жок, эчтеке болгон жок, ичип эле жүрөбүз 1 айдан бери, 1 жылдан бери. Бул азыр айтылбайт. Бул 10-15 жылдан кийин ошо жанагы өнөкөт оору, раковый клетка деген ошондон болот. Жасалма кола өнөкөт оорусу онкология алып келет. Алманбет Шыкмаматов кант кошулган суусундуктарды көзөмөлдөө зарылыгын айтты. Башкы салыкчынын айтымында мындай суусундуктар дароо зыян алып келбесе да акырын ден соолукка олуттуу кесепетин тийгизет. Азыр жасалма кола ичип жатабыз. Эч нерсе болгон жок деп жатышат. Бирок анын таасири 10-15 жылдан кийин өнөкөт ооруларга, анын ичинде онкологияга алып келиши мүмкүн. Айрыкча балдар мындай суусундуктарды жакшы көрүшөт. Алар узак мөөнөт колдонсо, сөзсүз оорулардын пайда болушуна түрткү болот. Ошондуктан катуу чараларды көрүү зарыл, деди Шыкмаматов. Политехтин тургундары мыйзамсыз аракеттерге арызданууда. Сухомленов жана Шотар Уставели көчөлөрүнүн кесилишиндеги короодо жалпы пайдалануудагы жерге белгисиз адамдар тосмо орнотуп алышкан. Алар унааларга суюктуктарды чачышып, мүлктү бузуп, коркутуп жатышкан. Сиз кабар жиберүүнү кааласаңыз, биздин WhatsApp номерге байланышыңыз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Окуучулар автобуска батпай мектепке кечигип жатышат. Социалдык тармактарда тараган видеодо Бишкектин Алтын Ордо конушунда окуучулар 166 маршруттагы автобуска батпай калгандыгы айтылат. Конуштун тургундары мэриядан автобустардын санын көбөйтүп берүүнү суранышууда. Ал эми видеонун алдына шаар тургундары комментарий калтырып, мындай көйгөй бир гана Алтын Ордо эмес, шаардын дээрлик бардык аймактарында бар экенин жазышкан. Алар жолдорду тез арада оңдоону, автобустарды бат-баттан жүргүзүүнү талап кылышууда. Мындай көйгөй сиз жашаган аймакта барбы? Комментарийге калтырыңыз. Зинанын ролу менен таанымал актриса Роза Азимбаева зомбулукка кабылганын билдирди. Министрдин кызынын махабаты тасмасында Зинанын ролун жаратып көпчүлүккө таанымал болгон Роза Азимбаева зомбулукка кабылганын өзүнүн соц бармакчасына жазып чыкты. Ал өз сөзүндө күйөөсү колун сындырып салганын жана тез жардам күтүп жатышканын айтып ыйлап жаткан. Гүлзат Мамытбек жаңы образ менен көчөгө чыкты. Гүлзат Мамытбек социалдык тармактарда кайрадан көңүл борборунда калды. Ал жаңы образда көпчүлүк алдына чыгып, айланасындагыларды таң калтырды. Видео кадрлардан көрүнүп тургандай, аны атайын жасалаң алынган тактада бир нече адам көтөрүп жүрүштү. Мындай көрүнүш коомчулукта кызуу талкуу жаратып, социалдык түйүндөрдө ар кандай пикирлер айтылууда. Көптөр анын жаңы стилин өзгөчө деп сыпаттаса, айрымдар мындай шоу көрүнүштү ашкере деп сынга алышууда. Бишкекте контейнерден курулган үйдө өрт чыкты. 16 сентябрь эртең менен Бишкек шаарынын Свердлов районундагы Каражыгач конушунда контейнерден курулган үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттө өчүрүүгө саат 8:40 Октябрь ИП номер 7 өрткө каршы бөлүм тартылып, кошумча
5 бөлүм дагы жеткен. Жалпы 2 көчүрмөнү эсеп ишке киргизилди. Алдын ала маалымат боюнча үйдөн 300 чарчы метр аянты күйүп жатат. Кошумча маалымат берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн 16 сентябрь Бишкектен Ошко ден салууга баратабыз. Жол аппак кар туугандар. Мынакей. Алапел, Ашусу, Чалабат. Буюрса эртеңден баштап келе берсеңиздер болот. Мындай болуп атат, Данияр Эмекович, это важно очень. Азыр жана жасалма коланы ичип, аны айтып атпайбы, эч ким өлгөн жок, эчтеке болгон жок, ичип эле жүрөбүз 1 айдан бери, 1 жылдан бери. Бул азыр айтылбайт. Бул 10-15 жылдан кийин ошо жанагы өнөкөт оору, раковый клетка деген ошондон болот. Бул өтө важно, потому что ал бүгүн ичип эле эртең ууланып калбайт. Ал уу эмес да бүгүн ичип эле. Ал бүгүн ичет, эртең ичет. Но особенно кичинекей балдар жакшы көрөт. Ошол подделка колу ичкен рано или поздно бир өнөкөт ооруга. Зачем? Ошондуктан эмитен биз мага жесткий мындай чаралар. Ошон үчүн акцизди киргизгенбиз. Бир жолу ада көрсөткөнчө зардылык көрсөткөн эркек эч качан албайт. Эч качан кечирбей келет. Курмандык болгула. Өзүнчө актанган, өзүнчө жакшы адам, бир күйөөм бар. Адып көрсөткөн. Буга чейин молчалая. Бул колду сындырсак. Өзүнчө актанган, өзүнчө жакшы адам, бир күйөөм бар. Адып көрсөткөн. Буга чейин молчалая. Бул колду сындырсак. Bilim yakar kalandaşlar. Yürüme açısında kurs На место вызова. Монда контейнер күйөп тур. Айтылган даректе.